балдарга музыка сөзсүз керек. Мен айтат элем, ошо мен өзүм балдар бакчасында дагы, мектепте дагы иштейм. Көп жыл болду, башка кесипке барган жокмун. Ошондуктан мен ойлойм, балдарга бул музыка сабагы керек, бакчадан баштап. Мисалы мен бакчада кандай иштейм, эртең менен пианиного отуруп, көңүлдүү, жакшы музыканы, марш музыкасын ойногондо балдар аябай тим эле парадтагыдай болуп жөн эле басышат. Бир круг кылам, 2 круг бастырам, шаңдуу музыка менен. Анан акырын байкап турам. Жүздөрүнө аябай күлкү болуп, маанайлары көтөрүлүп, кабагы бүркөлүп, эне атасы жаңы эле тыштап кеткен балдар музыкага аралашканды бүт баарын унутуп коет. Дүйнөсү башка дүйнөгө кирип кетишет. Мен өзүм да ошондой болом, чындыгын айтканда. Анан кийин марш менен киришет, андан музыканы алмаштырып, көңүлдүү музыканы ойноп коем, жүгүртөм, анан кайра токтотом дагы өзгөчө эң кичинекей жанагы группадагы балдарды ордуна тургузуп турган боюнча секиртем. Ушул ар кандай ушундай ыкмалары бар өзүмдүн баягы студенттик убактагы практикада жүргөн агайлардын, эжелердин илгерки баягы 40 жыл мурунку берген метод боюнча эле иштейбиз. Ар бир балага ал убакта үйрөткөн бизге. Кандай сүйлөш керек, балдарды кандай сылаш керек, ошондон өйдө үйрөтчү да. Биздин жумушубуз ошо боюнча калган. Анан кийин биздики кандай музыка болгондон кийин бул патриоттукка да тарбиялашыбыз керек да. Өзгөчө азыр кандай болуп атат? Балдарыбызды биздин сүйүктүү Кыргызстаныбызды сүйүүгө, ушул жердин кооздугун даңазалоого, ушунун баары эле музыка аркылуу берген эң туура деп эсептейм да. Музыкант катары, оюнчу катары. Балдарга сөзсүз ошон үчүн керек музыка. Анан кийин бул патриоттуулуктун дагы бир биз телевизордон көрүп жүрөсүңөр деп мен түшүндүрөм балдарга. Мына Кыргызстандын бизди даңазалаган спортсмендер бир жактан жеңип же башка жерден бир чоң иш-чаралар болгондо мамлекеттик гимн ырдалат балдар. Балдар соонун кылып ырдап беришет. Гимндин музыкасы дагы, сөзү дагы кандайдыр бир деңгээлде ушу балдардын диапазонуна да туура келип калат да. Ошон үчүн анан гимнди дагы ырдатам. Мектепте дагы, бакчада дагы Кыргызстандын гимнин балдар ырдашат. Жөн эле ырдашпайт, колдордун жүрөгүнө кармашып, ошол ырдап атканда кадимкидей сезимдери башкача болуп, кадимкидей ушул Кыргызстан үчүн момундай кандайдыр бир көздөрүнөн байкап коем да. Баштарын өйдө көтөрүп, аябай тим эле укмуш болуп ырдап беришет да. Ошон үчүн муну музыканын кандай болбогон күнү дагы тарбиясы аябай чоң деп эсептейм. Балдарга керек музыка. Бул алып салганга да болбойт. Тескерисинче кайра кошуш керек. Мектепте болобу, бакчада болобу, канчалык балдар музыкага көбүрөөк аралашса, ошончолук көңүлдөрү шат болот. Мен айтып атпайм, ар кандай балдар бар да. Үйүнөн капаланып келген балдар болот. Ошонун баарын музыка жеңет. Музыка аркылуу калыптанышат, музыка аркылуу көңүлдөр ачылат, ыйлап аткан балдар токтойт. Тентек болуп аткан балдардын баары токтойт. Кандайдыр бир чоң тарбиялык мааниси бар да. Эми муну мен иштеп жүргөн адис катары мен муну аябай жакшы түшүнөм. Канча жылдан бери мен балдардын ушу кулк мүнөзүнө кирип калган, өзүмдүн жүрөгүмө дайыма кармап келаткан кесип болуп калды да. Ар бир майрамга ошо тематика жараша мен өзүм обондорду да жазып койгом, ошол боюнча үйрөтөбүз. 9 май келатса, алардын баягы жүрөгүндө ушундай бир убакта ушундай согуш болгон, аталарыбыз кайтпай калган, чоң аталарыбыз ушундай чоң согуш болгон ушу деп ушундай түшүндүрмө кылып, Кыргызстаныбызда дайыма тынчтык болсун деген мааниде ар кандай иш-чаралар көп. Мунун баары бакчадан башталат. Өзгөчө акыркы жылдары ушул чындыгын айтыш керек, ушул балдарга ушундай жагынан көбүрөөк көңүл бура баштадык да. Манастуу дагы өзүнчө өтүп кетебиз.
тил майрамы болгондо тил жөнүндөгү кыргыз тилин даңазалаган жакшы балдар үчүн жазылган ырларды көркөм окуу кылып, обондуу ырлар менен ырдатып, ушундай иш кылып, кыскасын айтканда, балдарга аябай эле бул музыканын таасири чоң. Жашоонун шартынан жараша ата-энелери чыдап коюп, алыска кеткен убактар болот. Же командировкага кетет, же иштеп, чоң шаарларга кетип калып атат, Россия жака. Бизде ошондой мектепте дагы, бакчада дагы ошондой балдар бар. Ошол керек болсо, ошол сагынып аткан балдардын баарын аң сезимин буруп, кандайдыр бир сагынган, куса болгон, ушул жүрөгүндөгү жаман нерсенин баарын музыка аркылуу тарбиялап койсок болот. Ушундай ойдомун, балдарды дайыма урбаш керек, кыйкырбаш керек. Мен балдардын аябай болельшигимин, көчөдөгү кичине төпөштөп коюп аткан ата-энелерге ортого ара чалага түшүп, токтотуп урушканга чейин барам кээде. Ошон үчүн жана ошол алыста эн атасы жүргөн, чоң ата, чоң энесинин колунда жүргөн балдарды өзлөрү кээде билинип калат. Айтып, тарбиячыларынан сурасаң эле айтып берет. Бул кабагым бүркүп алыптыр, көп жер убакта байкап атам дегенде, алар айтып калышат, ошонун ата-энелери алыста жүрөт деп. Андан ага өзлөрүнө айтпайбыз, бирок акырын бир өзүбүздүн ыкма менен чачынан сылап, кээде жаныма отургузуп алам андай балдарды. Очо кылып дегендей, өзүнчө чачынан сылап, сен азаматсың, жакшы ырдап атасың, тигипу деген бир балдарга айта турган бир сөздөрүбүз менен акырын тарбиялап коебуз да. Ошонун баарына эле аралашып, мындай ойлоп көргөндө музыка кээде мындай ар кандай тентек балдар болот да. Ошондон өйдө иш кылып, кандай маселе болбосун, музыканын тарбиясы чоң. Мээримдүүлүккө, боорукерликке үйрөтөт. Көп ата-энелер ошон үчүн азыр баары эле мына ушул силердин телевиденияга деле жана концерттер болуп атпайбы? Ошого алып келишет, бийлетишет, ар кайсы кружокторго беришет. Анын баары бекер эмес да, өзлөрү байкайт. Мурунку балдар кандай болгон, музыкага барып жүргөн, музыкага кызыгып жүргөн балдардын аң сезими, тарбиясы, жүрүм туруму башкача болот да. Кандайдыр бир боорукерликке тарбиялайт, патриоттукка сөзсүз тарбиялайт, улууну, кичүүнү урматтап, сыйлаганды ушул музыка аркылуу үйрөтсөк болот да. Мунун ролу аябай чоң, чындыгын айтканда. Мен байкап жүрөм, мисалы оперный театрда балетный музыкалар болсун, спектакльдер болсун, оюндар болсун, же опера болобу, жаштар көп келе баштады. Мен тип карап коюп, анан кээде таанышып алам, каякта окуйсуң, мектептин балдары менен таанышып калам. Анан мактап коем, азаматсыңар, мына студенттер келип калгандарын көрөм. Анан көп келе башташты. Мурун мен байкачу эмесмин мындайды. Театрга чоңдор эле барчу. Азыр жаштар, кичинекей балдар дагы ата-энелери менен көп бара баштады.